Саламатсыздарбы, эфирде күндеме маалымат кызматы, студияда Айда Исамиева. Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Жаздын келиши жер бетине эле эмес, саясатка да жан киргизди. Коалиция кулап, президент өкмөттү отставкага кетирди. Ал эми парламентте сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жатат. Өкм каражат жетишпей жатканына карабай суу ташкындарынан сактануу иштерин жүргүзүүдө. Кооптуу райондордун жашоочуларын каргашчылардан алдын алууга чакырат. Борбордук Азиянын алдыңкы делген медициналык мекемесине 10 жыл толду. Мааракесин Бишкектин травматология жана ортопедия илим изилдөө институту белгилөөдө. Кыргызстанда Ноорузга даярдык башталды. Борбордун мэриясы майрамдын планын түзүп, ал эми кожоекилер салттуу даамдарды даярдоо аракетинде. Өлкөнүн өкмөтү отставкага кетти. Тийиштүү жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Бүгүн мамлекет башчы президенттин аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаевди кабыл алып, ал өлкө башчысына парламенттик ырыс алды ынтымак көпчүлүк коалициясынын лидери Феликс Куловдун коалициянын парламенттик көпчүлүк макамын жоготушу жөнүндө расмий катын берди. Ошентип парламенттик көпчүлүктүн коалициясы андан Атамекен фракциясынын чыгышына байланыштуу өзүнүн ишмердигин токтотту. Жарлыкка ылайык 2012 жылдын 3 сентябрында жогорку кеңештин КСДП, Ар Намыс, Атамекен фракцияларынын ортосундагы макулдашуу менен түзүлгөн өкмөт отставкага кетти деп эсептелет. Ал эми премьер-министр, биринчи вице-премьер-министр, вице-премьер-министрлер жана министрлер азыркы кызматтарында убактылуу иштешет. Атамекен фракциясынын көпчүлүк коалициясынан чыгуусунун башкы себеби катары Ош менен Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясынын ишине нааразы экендиги айтылды. Тактай кетсе, 2010 жылы бул уюмду 1 жылга жакын Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген. Бирок ошол менен бирге Өмүрбек Текебаев өкмөттүн жетишкендиктерин да белгилейт. Ушул жана башка себептерден улам серепчилердин баамында коалицияны атайын ыдыратуунун чыныгы себептери башка. Коалиция эмне үчүн таркап кетти? Жоопторду Жибек Бигалиева издеп көрдү. Эл өкүлдөрүнүн кабинеттеринде сыргурга электи депутаттарды кайра жумушка чакыртып алышты. Адаттагыдай депутаттар 2 аптага аймактарды кыдырып кетишкен. Кечээ Атамекен көпчүлүк коалициясынан чыгуу тууралуу билдирүү таркаткандан соң депутаттар бүгүн фракциялардын жыйындарына чогулушту. Көпчүлүк альянсын ыдыраткан фракция тышкары. Биз коалиция Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген өкмөттү түзүп, батабызды бергенбиз. 1,5 жылдын ичинде өкмөт алгылыктуу иштерди жасады. Бирок терс жагдайлар дагы болду. Аткаруу бийлигинин күчү анын авторитетинде. Бийликтин эффективдүүлүгү анын мыйзамдуулугунда гана эмес, ага болгон элдин ишениминде. Өкмөт башчысы менен Өмүрбек Текебаевдин пикирлери бир топ маселелер боюнча төп келишпей келген. Бирок социалисттердин коалициядан чыгуунун негизги себеби Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мам дирекциясында болгон мыйзам бузуулар. Атамекенчилдер айтып келген дооматтарды көпчүлүк коалиция боюнча калган 2 фракция укпай келген. Натыйжада Жантөрө Сатыбалдиев премьерлик кызматты 1 жыл 6 ай бою ээледи. Тарыхка апрель окуясынан соң өкмөттү эң узак мөөнөт башкарган премьер катары кирип. Бирок мындай жетишкендик Жантөрө Сатыбалдиев үчүн оңойго турган эмес. Канча градус, кто знает точно? Сколько градусов? Жаш эмес курактагы чиновники парламентте саясаттын температуралык максимумун жакшы эле көрсөтүштү. Өкмөт башчысын отставкага кетирүүгө парламент бир канча жолу аракет кылган. Бардыгын эсептеп чыгуу кыйын. Жылуулук сезонун үзгүлтүккө учуратуу, Крим авторитет Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн эрте бошотуу жана кумтөр боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы. Акыры премьерликтин ыйгарым укуктарын жийип берүү талабын Жантөрө Сатыбалдиевге көпчүлүк коалицияга кирген Атамекендин лидери айтып чыкты. Министрлер кабинетинин башчысы кызматтан кетүүгө дилгер экендигин айткан. Жантөрө Жолдошов ошо дирекция каралып атканда да айтып кеткен. Бул эгерде менин ушундай эле кетирүү жолуңар болсо, мыйзамдын түрүндө жазылган өзүнүн жолу бар. Бул коалициянын таркашы. Пожалуйста, чыгып кеткиле. Бир фракция коалицияны бузуп чыгып кетсе, мен законный түрдө кетип каламын. Ошол үчүн мен ойлойм, ошол жолго Атамекен фракциясы барды го деп. Эмне себептен социалисттер коалициядан буга чейин чыккан эмес? Өкмөттүн мындан да чуулгандуу каталары каралып жатканда Өмүрбек Текебаевдин чечими көпчүлүк кесиптештери үчүн күтүүсүз болгону шексиз. Помните, знаменитая крылатая фраза была: «Язык до Киева доведет». Мен дал ушул суроого жооп берип бүгүн тамашаладым. Жакшы сүйлөгөн киши баардык кырдаалдан чыгып кетет. Менин оюмча бул жерде бир канча кызык нерсе бар. Кандайдыр бир билдирүү жасаганга чейин жакшылап ойлонуш керек. То есть Вы же все умные люди. Думайте.
Анализируйте. Абдылдаев кесиптешинин парламенттик көпчүлүктөн чыгуу боюнча эрте кабыл алгандыгын айткысы келдиби белгисиз. Бирок эң эски партиялардын негиздөөчүсү айрым учурларда эмоцияга берилип кеткендигин эске алганда болушу мүмкүн. Бирок өкмөттүн пикири парламенттикинен айырмаланат. Өмүрбек Текебаев жана калган 119 депутат бардык чечимдерин алдын ала кабыл алып санап чыгышат. Премьер-министрдин пикири боюнча 3 партиянын коалициясы башка себептен уламыдырады. Премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев ушул депутаттардын ар кандай тууган уруктарын чоң бийликтеги кызматтарга коюуну акыркы мезгилде таптакыр токтоткон болчу. Депутаттарга ачыгын айтты, келгиле биригип чогуу Кыргызстанды өнүктүрөлү. Эч качан монтип тууган урукту бир жерге коюп, ордун алмаштырып, муну менен алдыга жыла албайбыз. Бул тууралуу көптөн бери айтылып келет. Бирок кызыгы, ушул убакытка чейин өкмөт башчысы бул теманы көтөргөн эмес. Ушунчалык действительно депутаттар давит этип аткан болсо, палатага келип туруп премьер-министрдин укугу бар, айтса болмок. Мына депутаттар ушу айткан жумуштарын кылбай койдум, ошондуктан мынакей бизди кетирип атат деп айтса, биз деле карап көрмөкпүз анда. Андай деген болгон жок да. Бирок Атамекендин көпчүлүк коалициядан чыгуунун чыныгы себептери келе жаткан шайлоого даярдык болгонун ачык айтылып келет. 2015-жылы мародёрлук боюнча козголгон иштен улам партия жетиштүү ой топтой албай калышы мүмкүн. Вопрос стоит так: кто контролирует правительство? Жакын арада өкмөттү ким көзөмөлдөсө, шайлоонун жыйынтыгында ошол көзөмөлдөйт. Бул жөп-жөнөкөй технология. Демек Атамекенчилердин пландары боюнча Жантөре Сатыбалдиевдин ордуна бул жерге башка киши келиш керек. Эмдиги башбакандын талапкерлиги тууралуу көшөгө аркасында сүйлөшүүлөр эмитен кызуу жүрүүдө. Парламенттик шайлоодон соң президенттин шайлоосу жакындап каларын эске алганда, бул кызмат үчүн чоң талаш тартыш болору шексиз. Жибек Бегалиева, Азат Ынтымаков, 5-канал. Президент эми 3 күндүн ичинде фракциялардын бирине жаңы парламенттик көпчүлүктү түзүүнү жана 15 күндүн ичинде премьер-министрге талапкерди көрсөтүүнү сунуштайт. Бирок айрым серепчилер бул узакка созулуп кетиши мүмкүндүгүн белгилешүүдө. Өкмөттү аныктоонун жол-жоболору Самат Качкыновдун материалында. Жантөре Сатыбалдиев башында турган өкмөт 1,5 жыл иштеди. Коалиция ыдырап, автоматтык түрдө отставкага кеткени менен министрлер кабинети мындан арыда иш алып бара берет. Премьер-министр дагы убактылуу өкмөт башчынын милдетин аткаруучу катары жаңы өкмөт шайлангыча. Министрлер, вице-премьерлер өзүнүн ордуна иштей беришет. Бирок мындай карасаңар, булар азыр негизи өкмөт элеси жок да негизи. ИО да, временно булар иштеп атышат. Өкмөт толук иштей алып айтканда болсо да, потому что мунуку анча эле статусу толук эмес болуп калат. Баш мыйзам боюнча 15 күндүн ичинде парламентте жаңы коалиция куралып, премьерликке талапкер аныкталышы керек. Бул убакыт аралыгында өкмөт башчылыкка талапкер өзүнүн программасын жана өкмөттүн курамын жогорку кеңешке сунуштайт. Эгер жактырылса, жаңы өкмөттүн курамы көпчүлүктүн добушу менен бекитилет. Теперь можем посчитать. Эгер эсептеп көрсөк, президент бир фракцияга мандат тапшыруу мөөнөтү 3 күн. Алдыда дагы майрам күндөрүн эске алып, 15 күндү кошсок, 5-апрелде жаңы өкмөт түзүлүп калышы мүмкүн. Анда жакшы. Ошол эле учурда Конституцияда 15 күндө эмес, 15 күндүн ичинде деп жазылган. Депутаттар жакшы келишсе, андан да эрте өкмөттүн жаңы курамын бекитип койсо болот. Бирок ар кайсы тармактар талашка түшүп, соодалашып отуруп, депутаттар 15 күндүн ичинде үлгүрбөй, коалиция кайра ыдырап, жаңысы куралып калышы мүмкүн дегендер да жок эмес. Андыктан жаңы министрлер кабинети экинчи айлампада куралып калышы ыктымал. Саясат таануучу Марат Казакбаев ага бери дегенде эле 1 айлык убакыт кетерин белгилейт. Ар бир өкмөт мүчөсүн негизи карайт, негизи кимди калтырат, кимге тет, негизи жагы мүчө келет. Мына эсептесеңер 1 ай точно болот да, 1 айдан ашык да. Ошого чейин ызычы болот, процедура негизи депутаттар ошон үчүн бат-баттан азыр болгону болду, болгон иш болду негизи. Булар негизи ошо депутаттар бат-баттан ошо процедуралык суроолорду иштеп баштаса бул туура болмок да. Анткени менен акыркы ураган ырыс-алды ынтымак коалициясы Конституцияда каралган убакыттын жарымында эле өкмөттү бекитип койгон. Андыктан президент 3 жумушчу күндүн ичинде дүйшөмбүгө чейин коалиция куруу мандатын бир фракцияга тапшырса, марттын акырына чейин өкмөт башчы өзүнүн командасы менен башкарууга киришип калуусу да ыктымал. Президент
Президент биринчи жолу өкмөттү аныктай албай, коалиция ыдырап кетсе 3 күндүн ичинде экинчисине берет. Эгер аларда өкмөттү түзө албай койсо, баш мыйзамда каралгандай фракциялар өз ара сүйлөшүп, парламенттик көпчүлүк түзүп, өкмөт башчыны тандап бекитет. Ал дагы натыйжа бербесе, президент парламентти таркатып жиберет. Бирок серепчилер парламенттин тарап кетишине депутаттар жеткизбейт болушу керек деп эсептешет. Андыктан коалицияда өкмөттө убагында куралып калышы мүмкүн. Фракциялар ортосунда сүйлөшүүлөр эмитеден башталганын эске алганда. Самат Качканов, Иван Чижиков, 5-канал. Жакында түзүлө турчу жаңы коалицияга ата журттан тышкаркы 4 фракция кириши ыктымал. Мындай божомолдорун көпчүлүк серепчилер беришүүдө. Анткени республика буга чейин оппонент болуп келген Атамекен фракциясы менен альянска биригүүгө даяр экендиктерин жарыялашты. Белгилей кетсек, жаңы түзүлө турган көпчүлүк Кыргызстандын парламенттик өлкө тарыхында эсеби боюнча 4-сү болот. Буга чейинки түзүлгөн башкаруучу коалициялар жана жаңы курам жөнүндө кабарчыбыз Самат Асиповдун материалы. 3 декабрь 2010 жыл парламенттик шайлоолордон кийин өткөн мезгилдеги президент Роза Отунбаева эң алгач көпчүлүктү куруу мандатын социал-демократтарга тапшырып, биринчи коалиция Атамекен, Ар-намыс Республика жана КСДП болуп куралганын социал-демократтардын ошол кездеги лидери Алмазбек Атамбаев жарыялаган. Өкмөт башчылыкка Атамбаев, ал эми спикерликке Өмүрбек Текебаев көрсөтүлүп, бирок добуш берүүгө келгенде Текебаев төрагалыкка өтпөй калган. Саясатта 2 менен 2-ни кошкондо 3 болуп калат, 5 болуп калат. Мына кечегени көрдүңөр, 3 фракция бирикти, 67 депутат добуш бергенде эмнегедир 58 болуп калды да. Биринчи аракет текке кеткен соң мандат республикага тапшырылат. Бул жолу ийгиликтүү болуп, 17 декабрда Өмүрбек Бабанов биримдик жана өнүгүү коалициясынын жаралганын жарыя кылды. Анда Ар-намыс менен Атамекен фракциялары оппозицияда калышкан. Ошентип өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев, ал эми спикерлик ата журтчу Ахматбек Келдибековго буйруган. Ал эми Бабанов өзү вице-премьерлик кызматты аркалаган. Акаев менен иштеди, бул Бакиев менен иштеди деп ошентип бөлүнө берсек, бөлүнүп отуруп ташталганы чыгат. Алдыга жылбайт ушунун баарын. Бирок Бабанов түзгөн көпчүлүктүн жашоосу 1 жылга да жеткен жок. 3-чү жолу коалиция Алмазбек Атамбаевдин президенттикке шайланып кеткенине байланыштуу ыдырады. 2011 жылы мандат кайрадан КСДПга берилип, анда биримдик аттуу көпчүлүк түзүлгөн. Анын алдында Атамекен фракциясы спикер Ахматбек Келдибековго ишенбөөчүлүк көрсөтүп чыгышып, ал кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Мында ата журт менен Ар-намыс фракциялары оппозицияда калып, жогорку кеңеш төрагалыгына Асылбек Жээнбеков, ал эми республикачылардын лидери өкмөт башчы болгон. Өмүрбек Токтогулович жеңил жакшынакай компанияга келген жок. Биз принципиалдуу, талапкер партнербуз. Биздин колубуз каты, ал жана бекем, бирок адилет. Эгерде жаман иштесе, биз өз пикирибизди урматтуу ата журт партиясы сиздер менен кошулуп, сиздердин жардамыңызга биз ошондо үмүттөнөбүз. Ушул жерден сынды өзүнүн бетине айтабыз. Рахмат. Бирок Бабанов да бул кызматта көпкө турган жок. 1 жылга жетпей социал-демократтар курган коалиция кулады. Себеби Бабанов түрк бизнесмендеринин кымбат баалуу күлүк алды деп коррупцияга айыпталып, ал эми министрлер кабинети өлкө экономикасын көтөрө алышкан жок деп Атамекен коалициядан чыгып кеткен. Сентябрда жаңы ырысалды ынтымак коалициясы куралып, премьер-министр болуп Жантөрө Сатыбалдиев шайланган. Коалициялык келишимге ылайык отставка спикерге тиешелүү эмес. Но это не имеет значения. Азыркы учурда коалиция куруу укугу кимге берилерин биз күтүп жатабыз. Бирок мандаттын кимге берилиши анчалык маанилүү эмес. Себеп дегенде баары бир кеңешүүлөр, сүйлөшүүлөр болот. Конституцияда көрсөтүлгөндөй 15 күн ичи консультациялар жүрөт. Президент мандатты кимге берсе да, ал фракцияга өзүнүн пикирин билдириши керек. Мисалга, кийинки келген өкмөт башчы азыркы оор кырдаалдан чыгуунун жолдорун сунуштап, ишти алып кете тургандай. Ар-намысчылардын лидери жаңы коалиция мурдагы түрүндө эле сакталып каларына ишенип турат жана ата журтту мурдагысындай эле оппозициядан көрөт. Айтмакчы, республика буга чейин оппонент болсо дагы Атамекен менен коалицияга кирүүгө макулдугун билдиришти. КСДП менен Атамекендин лидерлери болсо жаңы коалицияга кирер-кирбесин президенттин мандатынан соң гана жарыя кыларын айтып жатышат. Ал эми ата журт бул жолу да өздөрүн коалициядан көрбөй турганын айтышууда. Бул жерде фракциялардан бөлүнүп чыккан депутаттык топтор да бар. Алар мурдагы тажрыйба менен эле коалициялык көпчүлүктүн келишимине макулдашуу боюнча кошумча бөлүк киргизип кошулушат. Андан баш тартканга да укуктары бар. Мыйзам боюнча депутаттык топтор коалицияны куроого жана өкмөткө өздөрүнүн талапкерлерин көрсөтө алышпайт. Андыктан лидерлер коалицияны 4 фракциядан куроого далалаттанып жатышат. Один из вариантов. Эң реалдуу делген варианттардын бири бул КСДП, Ар-намыс, Атамекен жана дагы бир фракция. Коалиция толук кандуу болуш үчүн 61 депутат керек. Бизде аз сандагы айрым фракциялар бар. Алардын деле биригип келсе добуштары бул санга жетпей калышы мүмкүн. Көп депутаттар топторго бөлүнүп чыгып кетишкен.
Андыктан бул жагы дагы чоң ролду ойнойт го деген ойдомун. Менин оюмча ошо ата журт калат го, анан кийин эгерде ата мекен ошол фракциялар менен тил табышпаса, ошо ата мекен менен ата журт мемеде калып калышы мүмкүн да. Бирок биздин революциядан кийин ата мекен ошо көпчүлүк фракцияда болуш керек да. Анткени идеология, революциялык жетишкендиктерди эл ишенип, ушу партияларга ишенип колдоп берди да. Негизи серепчилер Ырысалды ынтымак коалициясынын ыдырашын Текебаев менен Жантөрө Сатыбалдиевдин мамилелерине байланыштырышууда бир топ орчундуу маселелер боюнча пикир келишпестиктер орун алган. Анын үстүнө мына бир жылдын ичинде кайсы өкмөт болбосун баары бир жылдан кийин алмаштырат. Жаңы жогорку кеңеш келгенден кийин. Ошон үчүн эми өсүүнү эч ким буга күтпөйт. Бирок ошо азыр кайсы бир деңгээлге жетсек, ошону кармап берсе, ошого да рахмат дешибиз керек. Айрым саясатчылар болсо өкмөт башчыларды кетирбей туруп отчет алыш керек деген талаптарын айтып келишет. Жетекчилердин жоопкерчисиздиги да иш жыйынтыгын чыгарбагандан улам болуп жатат дегендер жок эмес. Коомчулукка белгилүү болгондой, буга чейин коалиция кураган бир дагы өкмөттүн башчысы кызматтарынан кетип жатып отчет беришкен эмес. Алмазбек Атамбаев премьерликтен түз эле президенттикке кеткен. Ал эми Өмүрбек Бабанов менен Жантөрө Сатыбалдиевдин отставкалары окшош болду. Атамекенчилер өздөрүнүн максаттарын жөн гана коалициялык көпчүлүктөн чыгуу менен ишке ашырышты. Бирок аткарылган иштер боюнча министрлер кабинетинен ким отчет алат жана буга жоопкерчилик кимде болот? Маселе азыркы учурга чейин ачык бойдон калууда. Самат Асипов, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Ким премьер-министр болот? Кечтен бери көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан негизги суроо. Коалициянын күтүүсүз кыйрашы эч кимди буйдалткан жок. Дароо бир нече талапкердин сымат алды. Кимдин божомолу туура чыгат деп жергиликтүү саясатка кызыккандардын бардыгы ак үй тарапка кулак түрүү менен алек. Айдай Аманкулова, депутат, талдоочу, журналисттерди кепке тартып, болочок өкмөт башчысынын болжолдуу сымын билип келди. Тымызын кудалашуу башталды. Премьерлик орунга татыктуу калың төлөй турчу саясий топтор жетиштүү. Аналитиктердин баамында негизги талапкерди КСДПЖ Атамекен жылдырат. Албетте, акыркысы башкаруучу коалицияга кайрадан кошулса. Социалисттердин өкмөт башчылыгына камдаган жигити Жоомарт Тоторбаев 59 жаштагы биринчи вице-премьердин тажрыйбасы арбын 15 жылдан ашуун саясатта. Бир нече тил билгендиги, экономикада жөндөмдүүлүгү бааланып жүрөт. Чапчаң мүнөзсүз, токтоолугу менен ак үйдүн ары башка пикирдеги үлкөн саясатчыларын канааттандыруучудай. Бирок парламентте Оторбаевка ичи чыкпагандар деле жок эмес. Жоомарт Тоторбаев биринчи вице-премьер болуп иштеп жүрдү. Эч кандай бир реформа деген жытын түшүнбөйт. Дагы дөөрүйт. Мындай деп дөөрүдү. Бажы биримдигине биз Япония менен Түштүк Кореяны кошуп алабыз деп дөөрүйт. Ушундай дөөргөн киши кантип премьер болот? Өкмөт башчылыгына Атамекендин дагы бир мүчөсү ат салышышы мүмкүн. Ал Карганбек Самаков. Манас эпосын ЮНЕСКОга киргизүү менен аздыр көптүр кадырбарк топтоого үлгүргөн жайы бар. Бирок меценат аткаруу бийлигин жөндөп кете алабы? Талаштуу маселе. Анын үстүнө атаандаштык күчтүү. Социал-демократтар дагы бир нече талапкер таптап койгон. Алардын бири Кубанычбек Кулматов. Бишкектин мэри өтө тездик менен жогорку кызматтык тепкичтерди басып өттү. Социал-демократтардын ишеним арткан саясий фигуралар. Кубанычбек Кулматов ушундай шашылыш түрдө таможнянын жумуштарын бүтүрдү, анан кийин Чүй областында иштеп кетти, азыр Бишкектин мэриясында бир аз иштеди. Демек кийинки тепкичи бул премьердик болот деп ойлойм. Коалиция кийинчерээк ыдыраса, балким бул вариант каралмак. Жаңы шайланган кала башчыны ордунан козгошоору арсар. Бул кызматта чиновник али өзүн көрсөтө элек. Ал эми спикерлик орунда өзүн сынап көргөн Асылбек Жээнбеков аткаруу бийлигин жетектөөгө тажрыйба топтогонсудо. Наиболее такая компромиссная фигура. Бүгүнкү күндө ал компромисстүү фигура. Бир жагынан алганда Түштүктөн, ал жакта азыркы бийликке көз караштар ар түрдүү. Көптөгөн митингдер болуп атат. Асылбек Жээнбеков өз аймагында кадырбарктуу саясатчы. Ошондой эле парламенттин ишин конструктивдүү болбосо дагы керектүү багытка бура ала тургандыгын көрсөттү. Төраганын ысымы кокустан жаңырган жок. Буга чейин премьерлик Асылбек Жээнбековго өтүп, а спикерлик Өмүрбек Текебаевка ыйгарылат деген сөздөр таркаган болчу. Ал кездеги сценарий эми ишке ашырылабы, табышмак. Башка пикирлер боюнча Жээнбеков азыркы кызматында
пайдалуураак, ошондуктан ордунан жылдырышпайт. Ал ортодо 1,5 жылдык тыныгуудан кийин мурдагы премьер Өмүрбек Бабанов кайрадан өкмөт үйүнө келип калышы ажеп эмес. Республика лидерин бийликке кайруу талабы менен башкаруу коалициясына кирүүгө макулдук билдириши мүмкүн. Кеп бул талапты башкалар кабыл алабы дегенде. Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, өлкөнүн башкы экономисти Темир Сариев, кадр кызматынын жетекчиси Аалы Карашев, ыктымалдуулугу аз болгону менен ушул чиновниктердин дагы ысымдары аталууда. Баш мыйзам боюнча премьерлик кызмат үчүн өзгөчө катаал талаптар жок. Кайсы бир деңгээлде саясий салмагы барлардын баарына жол ачык. Маселе ошол дымактуулар өкмөттүн түйшүктүү жүгүн көтөрүп кете алабы дегенде. Жаш, билимдүү, өзгөчө экономикалык жактан билимдүү, анан ошол партиялардын анан өзгөчө акыркы кездеги мисалы революциялардын убагында эч кандай мындай кооптуу иштерге катышпаган таза адам келиш керек да. Парламенттик шайлоолорго 1,5 жыл убакыт калды. Демек болочок премьер-министрди тандоодо ийкемдүү саясатчыга артыкчылык берилери белгиленет. Ири өнөктүктү уюштуруу, өткөрүү иштери дал ушул фигурадан көбүрөөк көз каранды эмеспи? Айдая Манкулова, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук гвардиянын командачысын жана анын орун басарларын дайындады. Гвардия башына Мелис Сатыбалдиев келди. Ошондой эле мамлекет башчысынын буйруктарына ылайык Мирбек Имаев улуттук гвардиянын командачысынын 1-чи орун басары, башкы штабтын жетекчиси. Исламбек Кенжекулов менен Айбек Жумабаев гвардиянын командачысынын орун басары болуп дайындалышты. Өлкөбүздүн түштүк аймактарында суу каптоолордун алдын алуу иштери башталды. Азыр Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Гугарт дарыясында сууну буруп кетүүчү канал курулуп жатат. Быйыл суу ташкындары тоо этектериндеги жана түздүктөгү айылдардын тынчыналары адистер тарабынан божомолдонууда. Табият кырсыгына каршы туруу аракеттери өз кабарчыбыз Динара Касымованын материалында. Гүлсүн Мисирова эртеден кечке неберелерин карап көзүн албайт. Анткени алардын үйүнүн жанында сууну буруп кетүүчү канал курулуп казылган. Ал жаш балдарын түшүп кетеби деп чочулайт. Канал колдонууга берилип калса айлелин суу ташкынынан сактайт. Бул айылда жылда сел жүрүп, жолду эле жууп кетпестен айылдыктардын курулуштарын коро сарайлардан бери керектен чыгарат. Кудай өзү сактасын деп ичинде отурабыз эми. Чоңураак балдар чыгып эшикти тосуп турат. А мына үйүбүзгө жөн эле кирип чыга берет эле. Айласынан ону заборду курдук. Забор деле азыр кулады уже, кулай баштады. Анан кийин бута мисалдык 1,5 метр курамыз семонт. Азыр мына отурган немесин көрүп жатасыңар. Семонттун 1,5 метрам калган жок. Азыр сел келсе жөн эле кирет үйгө. Аны эми өкмөттө неме аз дегенден эми мынекте 3 үй, 4 үйдү көчүрдү. А бирок мына сел аркы бүтпөй атат. Эми ушуну бүтүрсө биздин бала чакага эми жакшы эле да кичине. Жылыга ылайда отурабыз. Эшиктин астында эчте кекпейбиз, көрүп атасыңар. Жаңы курулган канал 3-жай эл жашаган аймактан берилген. 1 жыл мурун бул жерде 5 үй бүлө жашачу. Курулуш иштерине ылайык келгендиктен жарандарды башка жакка көчүрүп, аларга компенсация төлөп берүүдөн башка арга жок болду. Бул каналдын ошол курулушунда долбоорлоо иштери жүрүп жатканда ушу 5 үй көчүрүлүшкө муктаж болду. 5 үйгө алды мындай үйдүн өзүнүн чыгымдарына жараша алды 700 миңден 1 миллион 400 миң сомго чейинки ар түрдүү чыгымдагы элдерге, тургундарга мамлекет тарабынан компенсация төлөнүп берип, башка участкадан жер берилип, азыркы күндө ошол 5 жаран үйдү куруп, өзүнүн үйлөрүнө көчүп чыгышты. Жылда түштүктө 100дөн ашуун сел суу ташкыны жүрүп, турак үйлөр бузулат, айыл чарба аянттары зыян тартат. Ири чыгымга айрым учурда табият кырсыгы кириптер болсо, кээде жарандар өздөрү күнөөлүү. Тазаланбаган арык таштандыга толгон каналда суу түз ага албай, ташкындап аянтты каптайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул боюнча жылда алдын алуу иштерин жүргүзүшөт. В этом году Быйыл биздин эсептен сел ташкындарынын алдын алуу үчүн 250 миллион сом бөлүндү. Түштүк аймагындагы 3 облуста 20га жакын объектиде иш жүрүп жатат. Анын 4-өө азыркы күндө бүтүп калды. Суу ташкындай турган аймактарды аныктап, дарыянын агымын буруу жана жээгин бекемдөө аракеттери көрүлүүдө. Бирок каражат тартыштыгынан улам кооптуу аймактардын баарын камтууга мүмкүнчүлүк жок. МЧС болгон мүмкүнчүлүгүн бардыгын колдонуп иштеп атышат. Бирок кээ бир жерде финансовый маселеси чечилбей атат да. Ошондуктан мына подрядчиктер азыркы күнгө чейин МЧСтен 1 тыйын албай өздөрү иш кылып атышат.
анан финансовый маселеси чечилсе, каражат бөлүнсө, ошол каражатты подрядчиктерге берип, иш андан ары уланыш керек. Адамдардын айланага болгон кайдыгерлиги Кара Дарыядан көрүнүп турат. Жазында бул аймактан курулушчулар шагыл казып ташыйт. Бирок алар ой келди казып жаткандыгынын кесепетинен Дарыянын агымы өзгөрүп, жээктер талкаланып жаткандыгын ойлоп да коюшпайт. Жеке адамдар келип туш келди жерден шагыл, кум казып Дарыянын жээктерин оюп салышты. Суунун агымы бузулду. Суу түз кетпестен эки жээкке бурулган. Табиятка аяр мамиле кылбасак кесепетин өзүбүз эле тартабыз. Муну шагыл казып жаткандар эске албай жатат. Эгер Дарыянын деңгээли көтөрүлсө, абал кооптуу болуп калат. Сел суу ташкындары айттырбай келет. Аны токтотуп коюу мүмкүн эмес. Бирок кырсыктын зыяндуулугун азайтууга болот. Ал үчүн арык канал дарыяларды тазалап, жээктерин бекемдөө, багдарак тигип коркунучту кыскартуу аракетин көрүү керек. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору бүгүн өзүнүн 10 жылдык мааракесин белгилөөдө. 10 жыл ичинде борбор 520 адамга амбулатордук кызмат көрсөтсө, 115 000 адамга операция жасаган. Азырынча Орто Азия боюнча алдына эч кимди салдырбаган борбордун дүйнөлүк медицинада да аброю чоң. Теманы Айтурган Сатиева улантат. Операциялык столдо жаткан 17 жаштагы кыз бүгүн бут сөөгүнө 3-чү рет операция жасалып жатат. Анткени тубаса бут сөөгүктөрү кыйшык болуп төрөлгөн кыз ушул жашка чейин кыйынчылык менен басып келген. Эми врачтардын жардамы менен кыйшык сөөгүктөр түздөлүп, атайын болоттон жабдык коюлуп бекитилди. Керектүү убакыт өткөн соң сөөгүккө орнотулган темир алынып салынат. Жалпысынан 5 операция жасалуусу зарыл. Ийгиликтүү өткөрүлгөн мындай операциялардан соң кыз майыптыктан арылат дейт бейтапка операция жасаган дарыгери, ушул медициналык борбордун түзүүчүсү жана жетекчиси Сауыр Жумабеков. Пластина. Ортомчусуна. Дилбар эже мындан 22 жыл мурда автокырсыкка кабылган, бирок белинин ооруганын анда сезген эмес. Акыркы убактарда белинде оору пайда болуп, кыймылдатпай калгандан жергиликтүү дарыгерлердин багыттамасы менен Бишкектеги травматология жана ортопедия борборуна кайрылган. Бул жерден омуртка сөөгүнө жаракат кеткени аныкталган. 3-4 күн мурун келдим. Ошо белим ооруп, анан бул жактан диагноз чыгарышты, ошо позвоночник экен деп. Кече күнү операция болдум. Бүгүн жакшы акыбалым. Рахмат ушу врачтарга. Сабыр Жумабекович жасады. Жакшы, удачный болду бардыгы. Ушул түрдүү ар кандай себептер менен бул медициналык борборго жылына орто эсепте 13 000 тегерегинде адам кайрылат. Алардын 11 000ге жакынына түрдүү деңгээлдеги операциялар жасалат. Мындан сырткары жылына 50 000 адамга амбулатордук дарылануу кызматы көрсөтүлөт. Бирок Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун сыймыгы санда эмес, иштин сапатында. Медицина мыкты деңгээлде делген Европа мамлекеттери, Израиль, АКШдан атайын келген бейтаптар буга далил. Биздин борборго былтыркы жылы 400га жакын чет элдик жарандар келип дарыланып кеткенде. Бул ичинде америкалык жарандар бар, Италиядан бар, Франциядан бар, Израилдан да келип атат, Германиядан да бар, и Кытай жана Туркия и биздин кошуна мамлекеттерден. Мына ушул эмкананын түзүлүп иштей баштаганына быйыл 10 жыл толду. Бул аралыкта травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору бир топ ийгиликтерди жарата. Тек гана оорулууларды дарылап тим болбостон 10 жыл ичинде өз багытында 85 илимий ачылыш жасашкан. Учурда алардын 99% Кыргызстан медицинасында эмес, дүйнөлүк медицинада ийгиликтүү колдонулуп жатат. Сөөктүн өсүшүн изилдөөдө Төө Ашуда иттерге эксперимент жүргүзүп, тоолуу аймактарда жашагандардын сөөгүнүн бүтүүсү жайакта жашагандарга караганда жай болорун дүйнөдө биринчи болуп далилдешкен. Борбордун мындай жетишкендиктерине чет элдик медицинада кызыктар. Биз менен чогуу талкуулашат көп нерсени. Ошон үчүн бүгүнкү жанагы дүйнөлүк масштабтагы өткөрүп аткан конгресстерибиз бизди чакырып аткандын өзү дагы европалык көп, дүйнөлүк, америкалык 5-6 ассоциациялар бар, уюмдар бар, ошолордун баардыгына мүчө болуп киргенбиз. Европага да киргенбиз бардыгына. Ал жерде биз жөн эле катышпастан өзүбүздүн дагы илимий иштерибизди алып барып көрсөтүп, алар менен тең атадай сүйлөшүп бөлүшүп атабыз да. 4 медицина илимдеринин доктору, 30дан ашуун кандидат, 10 жыл аралыгында ушул борбордон даярдалып чыкты. Мындан сырткары чет элдерде иштеп, ийгиликтерди жаратып жүргөн дарыгерлер бар. Ошондой эле чет элден бул жакка келип билимин тереңдеткен медиктерди да кездештирүүгө болот. Айтор дүйнөлүк медицина аренасында бир топ абройлуу медборбордун да кейип тургандары каржы маселеси. Көп нерседен кичине аксап турабыз да, бул каржылоо системасынан. Бүгүнкү күнү эгерде биз ооруларыбызды баардыгын бекер тезектерде, темирлер, ар кандай аспаптар колдонулат да травматология ортопедияга, бул чоң акча турат.
муну оорулар өздөрүнүн акчасын сатып алат да. Эгерде мамлекет сатып бере турган болсо, жана 10 миң операцияга бул 90 миллион сом талап кылат экен да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү биздин жарандар өздөрүнүн акчасына сатып алууга мажбур болуп атат. Бирок мындай тоскоолдуктарга карабай борбор өнүгүү аракетинде. Быйылкы 10 жылдык мааракесин утурлай ортопед-травматологдордун 4-чү Евразиялык конгрессин август айында өткөргөнгө кызуу даярдык көрүшүүдө. Конгресске 30 мамлекеттен медициналык өкүлдөр катышышат. Кезегинде бул иш-чара биздин региондордон келген дарыгерлер үчүн чоң тажрыйба болору бышык. Айтурган Сатиева, Эльзар Бектемиров, 5-канал. Жаңылануунун эмгектен майрамы болгон Nooruzга даярдыктар эмтен эле башталды. Өзүнчө өзгөчөлүгү бар бул улуу күндө тилектер айтылып, дастаркондун үстүнө коюла турган түрдүү даамдар даярдалат. Сүмөлөк, көжө сыяктуу эзелтен келаткан тамак-аш, жүрөлгөлөрү менен айырмаланган майрамдын алдындагы даярдыктар туурасында Айгерим Жанкул кызы. Бир катар чыгыш элинин жаңы жылы эсептелген. Майрамга башынан бери маани берген кожойкелер бул жылы дагы жакындарынын башын кошуп, улуу күндү өзүнүн шааниси менен өткөрүүгө камданып жатышат. Жыл жаңырган сайын Nooruz сүмөлөксүз өтпөйт эмеспи. Эң бир сыйлуу, даамдуу тамактын ойдогудай бышырылышына баш көз болчулар эртелеп эле камданышкан. Даярдоо процесси өзгөчө. Мындан 7 күн мурун эле буудайдын эң мыкты сортун тандап, өндүрүп коюшкан. Эми майрамга бир түн калганда касиеттүү саналган сүмөлөктү өз эрежеси менен бышырабыз деп турушат. Тегиз мынантип көктөйт балдар. 7 күн 7 түн турат. 7 күн 7 түн тургандан кийин муну жаргылчактан айландырып апаларыбыз суюктук кылып, анан кийин кайнатышкан. Электен өткөзүп. Саналуу күндөрдөн кийин белгиленчү Nooruzга даярдык адегенде эле тасмалга коюлуучу нанды жасоодон башталат. Жумшак жуурулган камырдан чакта үзүп алып, чарчы кесилген нандар дасторкондун көркү. Башка убактагы борсоктордон деле айырмасы деле жок, ошондой эле болот борсок. Nooruzда деле ошондой эле болот. Анан Nooruzга карап башка тиги таттуу хворостторду, чакчактарды жасайбыз, ага таттуу кошулат, бал кошулат. Жумуртка менен, май менен жасалат. Булочка жасайбыз. Анан эме токош жасайбыз. Андыктан дан азыгынан даярдалган нандын түрү дагы көп болот. Келе турган коноктордун санын эске алганда борсоктагы арбын жасалат. Алгач ысыган майга салаардан мурун тилек айтылат. Жаңы жылыбыз жалгасын, эски жылыбыз колдосун. Элибизге тынччылык, токчулук, береке, кут береке болсун. Nooruz майрамыбыз кут болсун. Мындан башка дагы кыргыздын улуу тамактарын белендөө эртең уланат. Майрамдын символу болгон көжө, сүмөлөк бир күн калганда бышырылып баштайт. Шаңдуу майрам болгон Nooruz эзелтен бери ыр күлкү менен белгиленип келген. Андыктан бул учурдагы көз жаздымда калбашы керек. Эң башкысы жаздын алгачкы күндөрүндө эмгекке, ынтымакка шыктандырган токчулуктун майрамын жакшы маанай менен тосуу керектиги белгиленет. Айгерим Жанкул кызы, Азамат Имангожоев, 5-канал. Бишкектеги борбордук эски аянт жана жаңы аянтта Nooruz майрамына карата көрүлүп жаткан даярдыктарга байланыштуу жолдор жабылат. Бишкек мэриясынын берген маалыматы боюнча эртең 20 мартта жаңы аянтта жалпы репетиция болот жана борбордук аянттан өткөнчү проспекцияда жабылат. Ал эми 21 март майрам күнү боло турган иш-чара түшкү 12-лерде башталат. Атайын уюштурулган концерт менен коштолот. Мындан сырткары Nooruz майрамына карата Орто Сай айылындагы республиканын туусуна жакын Боз Бөлтөк адырында жана борбордук Алатоо аянтында майрамдык салюттар атылат. Saat 9'da bizdeki konsertlik programma бүтөт. Ошол saat 9'da бүткөндөн кийин биздин шаардык тургундарыбыздын ошол автобустар күтүлөт. Үлбүздүн жанында ошол жерден аларды бүт ошо шаардык ар кайсы тармактарга элдерди жеткизет. Жана ошол биздин 4 паркта театр концерттик программалары болот. Бул парк Панфиловада, Каргачево Рощада жана ошол Лениндик райадминистрация азыр болсо ошол Манас айылында ошол концерттик программаны жасайт да. Жана биз ошол жаңы коңшуларга да көңүл аябай буруп атабыз. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмө өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып гана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт.
Кайнаган шаарда жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орны басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.